Урматтуу төрага, жана 2 минут убакыт сурасам бербей койдуңуз. Мен бир маселеге токтолуп кетким келет. Урматтуу биздин Адахан мырза менин дарегиме өткөн апта Коопсуздук комитетинин проект долбоор закону карап жатканда менин дарегиме сын айтты: силер өзүңөрдүн досуңардын законун өткөрүп жатасыңар депчи. Бирок мен буга кошулбаймын. Анткени биз ал долбоорду комитетте караганбыз, палатага алып чыгып карадык, аны кайтарып комитетте караштын кажети жок болчу. Эгер өзгөртүүлөр, толуктоолор киргизиле турган болсо, экинчи окууда карасак болчу. Урматтуу депутаттар, мен убактыңыздарды алсам кечирим сурайм. Бизде Адахан мырза ушундай бир мугалим болгонун, акыл насаат айтканын такыр койбоду. Мен Адахан мырза бул кокуй менен сүйлөсөм эле бир балакетти баштайт экен деп, өзүн бир бийик тутуп, өзүнүн жөнүндө абдан бир бийик ойдо. Ал таптакыр андай эмес. Ал биздин арабызда отурган 88 депутаттын бирөөсү. Улуу мынакей трибунада мен бир аз сын айтып койсом, мен кечирим сурайм, урматтуу депутаттар. Чындыкты чындай айтыш керек. Урматтуу Адахан мырза, сиздин образыңыз Вакыт болду. 10 секунд. Урматтуу Адахан мырза, сиздин образыңыз волк в овечьих шкурах. Түшүндүңүзбү? Сиз өзүңүз... Урматтуу коллегалар, Жеңиш Шерматович бере албайбыз. Жеңиш Шерматович, регламент боюнча башка депутаттардын атына атап шей келтирүүгө болбойт. Биз сизге вакыт бердик. Сураныш бир аз. Рахмат. Адахан Мадумаровдун уулу ишкерди алдап, документи жок кафени кантип сатууну аракет кылган. Алдыдан Нурмухамед Мадумаровдун чуулгандуу иши тууралуу айтып беребиз. 2017 жылдары майыптыгы бар, атын атагысы келбеген жабырлануучу өзүнүн балдарынын келечегин ойлоп, борборубуздагы үйүн сатат. Ал акча жөн эле жата бербестен бизнес үчүн колдонулмак болчу. Жакшылыктан үмүт кылган жабырлануучу софра тамактануучу жайдын сатылып жатканын жарнамадан көрүп калат. Кафенин ээсимин деп өзүн тааныштырган адам менен телефон аркылуу байланышат. Ошентип баягы эки тарап бизнести алып сатуу ишин талкуулоо үчүн жолугушат. Кафенин ээсимин деген адам Адахан Мадумаровдун уулу болуп чыгат. Алгачкы жолугушууда эле Нурмухамед Мадумаров тамактануучу жайдын ээси экенин тастыктаган документтерин көрсөтүп бере албай коет. Софра кафеси ошол убакытта иштеп жаткан. Биз барганда кардарлары бар болчу. Риэлторлор бизге ошол кафени көрсөтүштү. Андан кийин биз Нурмухамед менен жолуктук. Биз капыстан эле жолугуп калган үчүн эч кандай документ албаганын түшүндүрдү. Бирок келишим түзүп жатканда бардык тастыктоочу кагаздар болот деп ишендирди. Нурмухамед Мадумаровдун чынчылдыгына ишенген жабырлануучу эч нерседен кабары жок эле сатып алуу иштерин баштайт. Документи жок болсо, эмнеге келишим түзүп жатканда дароо баштаткан жок дейсизби? Анткени Мадумаров деген фамилия жабырлануучуну жакшы жакка үмүттөндүргөн. Бардык келишимдерге кол коюлуп бүткөндөн кийин 3 ай жабырлануучу өзүнүн үй бүлөсү менен тамактануучу жайды иштеткен. Ал эми Нурмухамед Мадумаров болсо жабырлануучудан акча алып турган. Ошентип колунда кафенин эч кандай документи жок эле чоң суммадагы каражатты кымырып койгону белгилүү болгон. Акырында жабырлануучунун сабыры түгөнүп, иш башка өңүттө улана баштайт.
когда я... Мен укук коргоо органдарына кайрылганымда мага мындай кафе такыр жок экенин айтышты. Ошентип 3 айдын аралыгында Нурмухамед апам ооруп жатат, тиги көйгөйүм чыкты, буга акча керек болуп жатат деп эле сурай берди. Мен ошондо бардык документтер даяр болгондо калган сумманы беребиз деп айттым. Бул аралыкта биз ага жалпы $23,000 бердик. Риэлторлорго дагы $4,000 карматканбыз. Анын баарын Нурмухамед өзү алганын тастыктаган түшүнүк катында колу менен турат. 3 ай өткөндөн кийин эч кандай кафе болбогонун тастыктаган документтерин көрсөтө албаган учурда мурдагы берген акчаларды сурай баштадык. Ал болсо жок, кафени саткан соң акчаңды кайтарып берем деди. Акыры Нурмухамед менен жолукмай болдук. Ал жанына күзөтчүлөрү менен чогуу келиптир. Ал жакта чыр чыгып райондук ички иштер бөлүмүнө барып арыз жаздым. Вы написали заявление. Ошентип иштин өңүтү кадимки алдамчылык экени айкын болот. Нурмухамед Мадумаровдун колунда болгону жер тилкеси жана имараты бар экенин тастыктаган документтер болгон. Тилекке каршы ал документтер дагы Мадумаровдун уулунун атына жазылган эмес. Жада калса мекеменин реестриге катталбай, юридикалык жак катары түзмө-түз болбогону аныкталган. Который нечительно Ошол 3 ай аралыгында Нурмухамедке ишенгем, анткени анын Мадумаров фамилиясы белгилүү болгондуктан кимдин уулу экенин билгем да. Биз документи жок экен деп Ленин райондук ички иштер бөлүмүнө арыз жазганыбызда футбол тобундай тепкилешип ар кайсы тараптарга жөнөтүп жатышты. Ал жактан дагы мындай кафе жок экенин айтышты. Акырында кафе болбосо кайдагы документ болмок эле, оозуңарды жаап кете бергиле дешти. Бүттү, ошону менен бул ишти архивге кетиришти. Мен биринчи арыз жазганымдан бери 3 жыл өтүп кетиптир. Көрсө булар ишти жаап коюуну сүйлөшүп алышканбы же мөөнөтү бүтсө иш каралбайт дешкенби, иши кылып бул ишти созуп келишти. нечего было брать. Деген менен жабырлануучунун укук коргоо органдарына кайрылуусу кандайдыр бир жол менен адилеттикти орнотуу аракети майнапсыз болгон. Милиция бөлүмү арыз берүү мөөнөтү бүткүчө ишти атайылап создуктура бергендей тур болгон. Кудай жалгап жабырлануучунун колунда Нурмухамед Мадумаровго белгилүү бир сумманы бөлүп тойгонун тастыктаган бардык квитанциялары жана башка документтери сакталып турган. Ошентип 2025-жылы кайрадан жазылган арыз туура чечим болгон. И потом спустя определенное Ошентип убакыт өткөндөн кийин кандайдыр бир чындыкка жетем го деген максатта кайрадан арыз жаздым. Мунусунда менин үнүмдү уккандар болду, адилеттүүлүк орноду десем болот. Азыркы учурда менин көйгөйүмдү чечүү үчүн тергөө иштери уланып жатат. Ал эми Нурмухамед Мадумаров болсо козголгон иштин натыйжасында өзүнүн автоунаасын берип жатат. Ал сунуштаган автоунаасы биз берген суммага жетпейт. Ошентсе дагы кайрадан бөлүп болсо дагы акчам кайтарылып жатканына кубанып жатам. вернули, хоть частично. Жабырлануучунун окуясы ак эмгеги менен иштеп жүргөндөргө чоң сабак болушу керек. Бизнес баштайм деген адамдар экинчи тараптын бардык мыйзамдуу документтерин талап кылышы шарт. Эгерде бир эле документи көрсөтүлбөй төлөм аткарылса, анда жогорудагыдай көйгөй жаралышы мүмкүн. Ушул сыяктуу Нурмухамед Мадумаровдон жапа чеккендер болсо, укук коргоо органдарына кайрылып, арыз жазсаңыздар болот. Байлыкка болгон ценз деп коет. Байлар гана келет, кедейлер унчукпай отургула өзүңөрдүн ордуңарды билгиле деген сөз. 2021 жылкы шайлоодо $200,000 сураттырган. Немesi болсо десяткасы болсо, первый десятка деп коет экен, биринчи 10 000. Ал болсо ал жөн эле клуб миллионер азыр. Шайлоодо партиялык системанын доору аяктады. Бирок Адахан Мадумаровго бул нерсе жакпай калды. Анткени анын партиясы жеке бизнесине айланып кеткен. Алдыда мына ушулар тууралуу сөз кылабыз. Акыркы 30 жылдык тарыхыбыз көзүбүздү ачты. Партиялык система өлкөдө мамлекеттик кызыкчылыкты коргогон. Ишенимдүү колдоочуларды бириктирген идеологиялык уюмдарды түзүүнүн ордуна Мадумаровдун партиясы жөн гана жеке бизнес интервьюсунда азыркы шайлоо системасы байлар үчүн шарт түзүп берди деп айыптап чыкты. Бирок мандем башкада экенин көпчүлүк түшүнгөн жок. 300,000 сому болбогон киши шайлана албайт деген сөз. Мындайча айтканда, мандатты ачыктан ачык эле сатып ал деген сөз. Болгондо дагы 300,000 сом берет экенсиң, ал кайтарымсыз экен. Өтсөң да өтпөсөң да кайтарымсыз. 2020 жылдагы парламенттик шайлоого карата Бүтүн Кыргызстан партиясынын талапкерлер тизмесине байланыштуу талаш тартыш жаралган. Ошол кезде Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Турсунбай Бакир уулу буларды айткан. Айтым $200,000 эч качан бере албайм, мен анда акча жок дедим. $10,000 десең же башка десең мен берет элем дедим таап. 2020 жыл алгач ата мекенде тандап, кийин Бүтүн Кыргызстанга кошулган Темир Сариев да болгон. Бирок өтпөй Сариев бул партиядан чыгып, шайлоого катышпай турганын билдирген. Бирок анын себептерин ачыктаган эмес. Мындан тышкары Мурадыл Мадеминов менен Абдыманап партиядан чыкканын билдиришкен. Ал эми Бүтүн Кыргызстанда 10 жыл жүрүп, акыркы 3 жыл партиянын аппаратын башкарган Дин Мухаммед Ибраимовдун партиядан чыгып кетиши
коомдук талкууну жараткан. Бирок мандемдин баары $200,000 болгонун көпчүлүк билген эмес. Урматтуу мекендештер, менин бүтүн Кыргызстан саясий партиясы менен биригип шайлоого барарым аягына чыкпай калды. Мен шайлоого барбайм. Бул абдан өкүнүчтүү, аянычтуу. Бул чечим мага оңой келген жок. Адахан Мадумаровдун партиясы шайлоо алдындагы аукционго айланган. Ким көбүрөөк төлөсө, ошол депутаттык мандат алуу мүмкүнчүлүгү жогорулаган. Анткени тыйын төлөгөндөр тизменин башына жазылып келген. Бул тууралуу Аккулу Бердиев билдирди. 2021 жылкы шайлоодо $200,000 сураттырган алды эле. Баягы силерди бир мындай шайлоого ошол депутаттыкка өтүп кетиш үчүн бир кандайдыр бир нерселерди аткарам деп ушундай деген экен. Бирок ал нерсеси мен ошол баягы баш тартканмын. Мен андай политический баягы шайлоого мындай коррупционный эмеге барбайм деп баш тартып, анан ошол себептен мен кийин 4 жыл кийин келдим, 3,5 жыл кийин. Мадумаровдун партиялык бизнесине байланыштуу дагы бир кызыктуу жагдайлар ачыкталды. Биз жаштык кылган экенбиз. Бизди алдап, бизнесмендерден тапкыла, партияга жардам берсин, партияны өткөрбөсөк баарыбыз өтпөй калабыз деп алдап. Анан мен баары ишенип тиги немен атасы менен жакшы элем. Тиги КЖ групптун эмеси Имамидин Ташевдин. Анан атасына айтып, баласынын телефонунан ага жолугуп, аны чакырдым. Анан тиги Адахан Кимсанбаевдин офисине барып, ал жерде сүйлөшүп, мен отургам, ошо Имамидин Ташев отурган, Адахан Кимсанбаевич. Ошондо биринчи ондукка киргизем, мен $300,000 бер деген. Эч нерсе агитация эч нерсе кылбай эле, штаб ачасың, жөн отурасың, депутат болосуң. $300,000. Анан ал 100,000 деген экөө содалашкан. Мен айтканда мындай бир шок болуп эле отурганда, кадимки эле мындай содада, базардагы содада. Анан ушундай сода кылып, ушундай капчыкта отуруп, бизнес кылып жүргөн киши анан бүгүнкү күндө эле ушу карапайымдарды ойлоп, кайгырып калганын көрүп, ушунчалык бир 200'лүктүн жеткен чеги бар экен да, мындай чеги жок экен да. Партиялык бизнесинин жабылышы Адахан Мадумаровдун чөнтөгүнө ооруп сокку болду. Анткени 5 адамдан эле $200,000 алганда жалпы $1 миллион чогулат. Ошентип акчалуулар партиялык тизменин башына жазылып, мандат алып келишкен. Жыйынтыгында партиялык түзүлүш менен саясий маданият өнүк албай, олигархтардын жана Мадумаров өңдүү саясий соодагерлердин колу менен талкаланды. Натыйжада коомчулукта бул системага болгон ишеним толугу менен жоголуп, жоюлуп кетти. Азыр болсо заман башка. Мурункулардай болуп $200,000 Мадумаровга бериштин кереги жок. Болгону мамлекетке 300,000 сом төгөсүң, бул акча шайлоо иштерине жумшалып, мамлекеттин эсебинен каражат коротулбайт. Партиялык бизнесинен ажыраган Адахан Мадумаровдун кыжыры кайнаганы талассыз. Анткени бул өзгөрүү менен парламенттик трибунага жетүүнүн жана саясий капиталды көбөйтүүнүн эң ыңгайлуу жана кирешелүү жолу жабылды. Эми саясатчыларга мандат үчүн партия лидерин эмес, түздөн-түз шайлоочуларга кайрылып, алардын добушуна таянууга туура келет. Бул болсо кыргыз саясатындагы тазалануунун кадамы катары бааласак болот. Ал эми партиялык бизнесинен кол жууган Мадумаровдун алдыда дагы бир топ кыйтыр сөздөрү айтаары белгилүү болуп калды. Birinci mikrofon. Sağırlılar, hürmetli депутаттар. Birinci mikrofon. Саламатсыздарбы, урматтуу парламентарийлер, урматтуу төрага, урматтуу коллегалар, урматтуу төрага. Сизден суранып кетким келип турат, комитеттин төрагасы катары күн тартибине омбудсменди шайлоо маселесин киргизип койсок. Себеби мыйзамда каралган, конституцияда каралган,
регламентте каралган бүт нормалар сакталды. Фракциялар өздөрүнүн сунуштарын берди, комитеттен каралды. Көптөн бери омбудсмендин башчысы бекитиле элек да. Ошон үчүн бүгүнкү жыйналышка киргизип коюңузду суранабыз. Экинчи маселе, жаңы шайланып келген депутатты комитетке кирүү корутундусун бекитип коюндагы ушул жерден айтып коюуга уруксат этсеңиз. Рахмат. 5-нчи микрофон. Рахмат, Масалиев, бүтүн Кыргызстан фракция. Урматтуу кесиптештер, бул залда ар кандай ачуу сөздөр айтылат. Мыйзам долбоору каралганда талаштуу болот, бул күткөн нерсе. Мен баарыңыздарга сабырдуулукка чакырат элем. Ар бир депутаттын адамдын атына шек келтирбейли. Ансыз деле чимкиликтин ордуна башкалар келди деп айтып атпайбы? Ошол эле бизге жетишпей турабы? Биз 5 жыл чогуу иштейбиз. Бир максатыбыз, милдетибиз бир. Мен чакырат элем сабырдуулукка, бири-бирибизди кичине аяп. Дагы 5 жыл бар, эртең учурашабыз, көрүшөбүз. Элге чыгабыз. Бири-бирибизге шек келтирбейли. Атыбызды атабай. Чыр болсо боло берсин, талаш болсо боло берсин. Анан урматтуу төрага сиз эми сөзсүз сиз токтото албайсыз, бирок кээ бир учурда аша чапканда микрофон өчүргөнгө укугуңуз бар да. Ошону эстеп койсоңуз. 4-нчи микрофон. Иманнуру Кадырбеков. Азыр фракция башчысы болуп Жанар Кубанычке кетип атпайбы? Ордуна талапкер көрсөтүш үчүн танапис сурап атат. Мен суранат элем агрардык комитеттен. Сиздер дагы танапис журунда биздин мына Жаштык Кыргызстан боюнча токтомдун долбоорун Иманнур фракциясы даярдап бүттү. Кыргызча, орусча эки тилде тең. Ошону карап берсеңиздер, текст таркатылды. Анан ошол учурда сиздер карап берсеңиздер, бүгүн чыгарып коелу, анткени жаз башталды, көчөт эге турган убакыт өтүп баратат. Ошону дагы киргизип койсоңуздар суранат элем. Анан коллегалар, бирөөнүн адебин оңдойм деп өзүбүздүн адепти бузуп албайлы. Ушул парламенттин ыймандуу, адептүү парламент катары тарыкта калышын каалайт элем. Менден өсө кечирим сурайм. Бар болуңуздар. Рахмат. Сөз президенттин өкүлү Алмаз Акынжановичте. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Бүгүнкү күн тартибине Кыргыз Республикасынын улуттук телерадио берүү